эмне кандайча политех менен анан айтма тирет болуп кеттиңер дейсиңерби? Ооба, канча эле инженерия да. Мен немекем, эле политехке туура эмес кирип кетиптирмин мен. Туура эмес кирип кетиптирмин да, потому что бизде айылда эмне лишь бы бир сахар салдым, айылда бир лишь бы бир окууга бүтсө кирсең болду деп жөнөтөлөт го. Бизде азыр деле ошол го. Туура эмес немеде, направлениеде бизде жылына Кыргызстанда 90 миңден 100 миңге чейин окуучу мектепти бүтөт. Бирок эч бир шаардагылардан направление алышы мүмкүн, бай ата-энеси сен бул направленияга бар деп. А бизде эч бир окуучуга мектептерде мынтип направление бербейт да, ушул биз минус ушул да. А түрктөрдө Тутчада түрктөрдө 9-класста бүткөндөн кийин уже бөлөт балдарды. Мугалим бөлөт. Сен физикага кет, сен биологияга кет, сен химияга кет, сен бул жака уже бөлүп таштайт. Это уже способность билим калат да. Кимдин кайсы неме кеткен способность билим калат. И ошол направление неме кетет. Бул өтө туура да. Бизде ошентип бөлүшүбүз керек да балдарды. Негизи бир эле жөндөмүнө карабай эле, бирок өздөрүнүн кызыкчылыгына карап деле кесиптик мектепке. Жок, ошо бөлүш керек да окуучулар. Мисалы мени ошону азыр айтсам, ошол мен мектепте окуган мугалимим айтат, сен ошондо эле мен билгем дейт, сен ушундай гуманитарий экениңди дейт. Көрдүңбү? А мен билген эмесмин. А мен ошону таба албай канча жүрдүм, көрдүм, канча убактым өттү. Эгер мен ошондо эле билгенде, мен студент кезимде эле ошо силердей кезимде 10 китеп жазып коймок экем. Студент кезинде эле. Мен канча кишиге барып лекция окудум, мисалы, нотация эмес эми. Ушун дискуссияга катыштым. Видео. Жок, мен канча дискуссия кылдык. Эми студенческое время убактым көп да. Это сабактан чыгып алып дискуссия кыласың, лекцияда отуруп алып дискуссия кыласың. Эми ошол кезде эле мен ошо способностьту билсем, көп натыйжа бермекмин да, көп элге пайдамды тийгизмекмин да. Анан